Салам достор. Мен жаранды активист. Сырғақов Жолдошбек қайрадан. Достор, мол эфирді максималды түрде бөлішөбүз. Мен сіздерге былтыр ушул элди кантип алдап, кантип популярный болгон Мақсат Мамытканов менен жана Сыймык Жапыкеевдин генерал болгон Сыймык Жапыкеевдин элди кантип алдаганын сахар болбой туруп алдаганын өз оозунан угузуп берем сиздерге. Азыр көргүлө, анан калганын дагы улантабыз. Алло, звонил Сымок? Да, звонил. Заняты были, да? Да, это в другом крыле. Имеете? Звонят люди, да? Конечно звонят, там у меня уже WhatsApp түтөп кетти уже, аккумулятор сыдабай кетип атат. Кто-то звонят, да? И звонят, и пишут, короче, там, бомбят со всех сторон, нормально. Нормально? Вы выдерживаете? А жок, чыдайсың да. Мен просто siz точно түшүндүрүп бересиз, бирок элге точно түшүндүрүп. Evet, все декан. Уже 20 киши чалбайт да, дейт мага. Чалба десеңчи. Сахарың жакшыбы дейт. Ну, самое главное, хайп идет, движуха идет. Да. Ак үй барын көрүп атат, контора барын тыншап атат. Тыншай берсин, бизге эч неме жок. Это не хайп, братан. Мындайга айтканда хайп деп коюп атасың, жаганы мененчи, это не хайп. Это жүрөктөн айтып атасыз, братан. Конечно, жүрөктөн. Ошодо. Эл ойгонуп калыптырбы, братан, айтчы. Конкретно ойготуп атабыз. Они все приходят сперва в непонятках. Потом мени менен 10 мүнөт сүйлөшкөндөн кийин уже манас болуп кетип атышат да баары уже. От алып уже мурдуларынан деген жалын чыгып уже реактивный двигательдери көтүнөн чыгып уже нормально. Молодец, братан, молодец. Да, сен айткандай манастагы тулпар аттардай болуп уже учкусу келип уже. Уже все готовые. Манасты сиз түшүндүрбөгөндө мен койчу деп коймокмун. Бир дагы манас сиз мага түшүндүрө алмагансыз, короче. Evet, сегодня конкретно ал эмес аскапта отуруп жанымда ооз ачылып калбады. Алда мындайды укпаптыр да иштерден. В шоке сидел, челюсть упала у него. Блин, да? Да. Брат, азыр сен Фейсбукканды аласың эле кой, братан. Мы будем направлять. Что, Фейсбук сенсиң. Биз болсо бер жактан конкретно забивать этебиз. Бирок поделиться болуп турбу, голубай бошогондо биз азыр 1 мүнөттүк видеолорду баарын шарттан бүт поделиться салалы, ошол жакта жазылып атасыз. Конечно. Макул, братан. Все, давай, на связи. Приемный день, анчадан чейин деп сурап атышат менден, блядь. Жок, приемный айтып кой, саат 10дон кечки 5ке чейин. Çalsa болот, жок, çalsa. До скольки нужно звонить? Да, ты скажи, короче, приемный день с 10 до 4. Ага. А звонить только до 8 вечера, да? Болды, ертең чыгарайын мен бүгүн. Мына достор, айрым достор, кечине болсо дагы кеч кирип калдыңар. Ушул видеону, мынакей, азыр угускан мо видеону түшүнбөй калсаңар, жакшылап до конца башынан аягына чейин уккула. Жанагы генерал, мынакей, мага экөөбүз акыркы жолу чалышканда, Сыймык экөөбүз шылдыңдайт меничи. Жоки, сен мага эмне асылбай калдың депчи. Ким бул дейт? Бул Сыймык Жапыкеев менен жанагы подделка генерал менен Мақсат Мамыткановдун
кылган ишин мына угустум, көрдүңөр. Кайда азыр ошол Максат Мамытканов? Садырова, көңүл буруңуз, кичине болсо дагы көңүл буруңуз. Министр болуп отурат ошолчу. Өткөндө мына первый вице болуп турганда коррупция менен кармалган. Коомчулукка алып чыкпай туруп, ошонун ишин басып туруп, Кемпирабадка мына сууз кетти дегенде ошону бердиңер. Аркаңыздан, Садырова, эл турат. Мындай шулуун эмес. Сиз андай шулуундарга ишенбеңиз. Эл турат, эл. Элди кыйкырткан. Башында биз турабыз ошол элди Садыр деп кыйкырткан. Сиз мына Садырова, сыймык сиздин, мен билем жакшы. Номер 1 душмандарынын бири сиздин сатып кеткен учурунда ошол сыймык болгон. Генералды алды мынакей. Прокуратура, Ысык-Көл обасынын прокуратурасына мынакей дайындадыңыз. Ошол жерге тойбостон мына азыр жатып алып өткөндө мен комментарияма арамса бийлик деп мына скриншот кылып алгам. Арамса бийлик бул миллиардты жутуп атат деп. Садырова, көңүл буруңуз. Ушундайларга көңүл буруңуз. 5-inde мынакей жаңы вокзалдын аркасына Санжар деген балага барып соткаларын каттырып, өзү 2 саат эти Шербаковада качып жүрдү. Акыры тигине тетиги самолеттин түбүндө 3,5-да 4,5-да жүрдү. Ошол жерде менин илим дагы оосуна ок жеди мынакей. Айгүл эже да мына 10.000 сом алган болгонучу, 10.000 сом. Күйөсүңөрбү анан я? Кыймылы калды азыр чоң кана бүгүн мынакей. Азыр көрүп атасыңар мына бир үн катпайбы ошол сыймыгы, мисалы эң жок дегенде тигинси ладно бир кызматта экен. Кымбатчылыкты көрүп атасыңар, асман чапчыды бүт. Бензинден баштаган көмүр, бензин, стройматериал. Эми айта берсең. Бүт кымбаттады мына. Бирине бир көңүл бурган жок да мына Жапыкеевдин. Силер ишенген. Мына азыркы голосовойду мына өзү айтып атат, өз оосунан. Элди шылдыңдап, өзү айтып атат. Никакой сахар, билесиңер, былтыр кухняда турганда суудан иче коюп мойтуп. Сахарым көтөрүлдү мен, сахарым депчи. Сахарың менен куруп кал сен. Мына азыр Казакстанда көрүп атасыңар акбалды. Бул эми туруп туруп Казакстандан мага чыкчы депчи отуруп. Казакстандан мага чыкчы деп. Казак эли биз Казакстандан кичине баягы бизге окшогон эле адамдар алар делечи. Алардын да бийлиги алдайт. Буларга кичине бизге дагы алардын зыяны кичине тийип калышы мүмкүн, бирок 30 жыл болуу баягы мындай болуп көрбөгөн окуя. Мына биз 3 бет уже бийлик алмаштырдык. Даже 3 эмес, даже 4 деп койсок болот. Бул Сокенин алдап кеткени деле революцияга жатат. Бул жатпайт эмес. Полный ошол Соке Атамбаевдин командасын полный камаган. Ал баягы буну уже алданма революция деп койсо болот да. Му Сокеникинчи 2017 жылы бул алданма революция деп койсо болот муну.
ошол эле бийлик алмашып, ошол эле полный командасы менен камап, ошол эле иштер болгон. Бул баягы эл эле толкубаган болбосо, сокелердики бул алданма революция деп эле эсептелинет. Ушул голосовойду дагы еще азыр башынан көрүп, ой пикириңиздерди дагы еще эметкиле, мына көрдүңөр, уктуңар. Кадр Садырова, сизге эч ким жаман деген жок. Кадр маселесинен мына адашып жатасыз. Өттө адашып жатасыз. Биз айтып келатабыз, жаман да көрүндүк. Ел үчүн мен да көчөдө жүрүп, мына ел үчүн мен сизге жаман көрүнүп калдым, действительночи. Ел үчүн жаман көрүнүп калдым. Ушул Садырова убагында сизди бир туугандарыңыз колдогон эмес. 11 туугансыз, 5 кыз, 5 эркек. Ошонун экөөсү эле сизди колдогон. Сабыр аба менен Дөөлөт жанагы. Сабыр аба менен Дөөлөт. Ушул эки эле калган жанагы айыл өкмөт бир тууганыңызчы. Ай, ушул силер Садырдын аркасынан ээрчип жүргөн, силерге эле сок кесиңер деп койгон. Бир тууганыңыз колдогон эмес. Ошондо турган мекенчилдерчи. Ошондо турган, ошондо Максат Мамутканов, койчу ошол Садырыңды деп койгон, койчу депчи. Элди кайтып алдап, революцияны чоң казат жасаган эмес. Муну жалпы жапа тырмак эл кылган, муну эл. Ошонун астында 20-30 бала өмүрүн тыгып, ошонун арасында мына мен иримде оосток жеген, башында мен тургам, качып жүргөн сыймыгың. Азыр бүгүн көрүп, мына генералды алды. 3,5 миллион долларды басып кетти сыймыкчы. 3,5 миллион долларды басып алып туруп, еще плюс мен бая видеолорума комментарий жасап атат. Арамса бийлик деп молар миллиардтарды жутуп атат депчи. 5-inde 6-sı günü мына Г прокуратураны басып туруп, сыймык Г прокуратураны басып туруп. Видеосы да бар. Райым менен Сокеге иш козгоп койдум, кылмыш ишин козгоп койдум, кылмыш ишин козгоп койдум деп ушинтип неметкен видеосы да бар. Bir сыймыкка чара көргөн жоксуңар. Bir. Мына саясатчылардан мен билгени таптаза адам, мисалы эч мондай явно эчтекеси жок, бир Алмабак илгери деп Абдил Сегизбаев эле камалыптыр. Кайра мага Абдилдин мынакей өкүл балаңыз баш жана башка немелер, чоң мекенчилер кайра мага немес жөнөтөт да Абдил Сегизбаевдин сотуна баргансын деп. Эжемдин классташы убагында жакшы иштерди баягы жардам берген, баргам. Чо барсам эмне экен? Кайра таза адам. Мо чоң казаттын мондай былыктарынчы. Тәти Максат Мамутканов мына көлгө элден жана чогулткан акчага особняк курган, особняк. Тойдум дегенди билбейт экен да буларчы. Тойдум, биз эчтекеге бара элекпиз, эчтекеге жете элекпиз, эчтекеге. Садыр айланайын деп эле турабыз. Митингки жок эле жашайлычы дейт. Митинг. Ким митинг кылып атат? Ким? Митинг запрещен азыр. Запрещен бизде. Көрдүңөр, мына азыр мына Казакстанда Акбал, казак айтып атпаймынбы?
Бисти баягы күчү жетпей жатты. Кимдерге? Назарбаевтарга күчү жетпей биздин 3 революциябызды көрүп азыр баягы кыргызстар деп ушинтип баягы неме кылып неметип калышты. Бирок жакшы реакция болду, аларда дагы жакшы бийлик мондай чочулап калды. Правительствосын, премьер-министрин алмаштырды. Ошол 90 тыйын теңгеге кымбаттап кеткен үчүн баш көтөрүп чыгышты. Бизде 27 сомдон бензин 60га чыкты. 27ден 60га чыкты. Товар тиз заправкасы тартам, товар пул заправкасы тартам, товар тигилерге Россия менен бир эметкилечи. Мына азыр кайра дагы коеюн голосовойун, кайра дагы бир уккула кээ бир түшүнбөй калгандар болду. Могу Максат Мамытканов менен Жапыкеевдин азыр сахар болбогону, аферисттердин кайтып элди алдаганы, кайтып акча чогултканы мына дагы бир ирет уккула. Алло, звонил Симон? Да, звонил. Заняты были, да? Да, в другом крыле. Эметчи? Звонят люди, да? Конечно звонят, там у меня уже WhatsApp түтөп кетти уже, аккумулятор сыдабай кетип атат. Звонят, да? И звонят, и пишут, короче, там, бомбят со всех сторон, нормально. Нормально, вы выдерживаете? Айда жок, чыдайсың да. Мен просто сиз точно түшүндүрүп бересиз, бирок элге точно түшүндүрүп. Evet, сегодня как уже 20 жыл үйдү да, дейт мага, чоңор десеңчи. Чоң сахарың жакшыбы дейт. Ну, самое главное, хайп идет, движуха идет. Да. Ак үй барын көрүп атат, контора барын тынчап атат. Тынчай берсин, бизге эч эме жок. Бирок это не хайп, братан, мындайга айтканда хайп деп коюп атпайсыңбы? Жаганы мененчи, это не хайп, бирок это жүрөктөн айтып атасыз, братан. Конечно, жүрөктөн. Ошодо. Эл ойгонуп атат. Ойгонуп калыптырбы, братан, айтчы. Конкретно ойготуп атабыз. Они все приходят сперва в непонятках. Потом мени менен 10 мүнөт сүйлөшкөндөн кийин уже манас болуп кетип атышат да баары уже. От алып уже мурдуларынан деген жалын чыгып уже реактивный двигательдери көтүнөн чыгып уже нормально. Молодец, братан, молодец. Да, сен айткандай манастагы тулпар аттардай болуп уже учкусу келип уже. Уже все готовы. Манасты сиз түшүндүрбөгөндөн мен койчу деп коймокмун го. Бир дагы манас сиз мага түшүндүрө алмаган эмес, короче. Evet, сегодня конкретно ал эмес Аскат отуруп жанымда ооз ачылып калбады. Алда мындайды укпаптыр да иштерден. В шоке сидел, челюсть упала у него. Блин, да? Да. Брат, эмеге азыр сен Фейсбуккан аласың эле кой, братан. Мы будем направлять. Что, Фейсбук сенсиң. Биз болсо бер жактан конкретно забивать этебиз. Бирок поделиться болуп турбу, оңой бошогондо биз азыр 1 мүнөттүк видеолорду баарын чартан бүт поделиться салалы, ошол жакта жазып аласыз. Конечно, конечно. Макул, братан. Все, давай, на связи. Приемный ден анчадан чейин деп сурап атат менден, блядь. Жок, приемный айтып кой, саат 10дон кечки 5ке чейин. Çalsa bulup yok. Çalsa. Да скажи, где можно звонить. Да, ты скажи. Короче, приемный день с 10 до 4. Ага. А звонить только до 8 вечера. Да. Болды, ертең чыгарайын мен. Мына достор, дагы бир ирет могу Жапыкеев менен Максат Мамыткановдун дагы бир ирет угустум. Элди шылдыңдап, никакой сахар, билесиңер, былтыр судан бастырып коюп,
Мынакей ошол Жумалиев менен катуу көтөрүп таанылган билесиңер. Ошол Жумалиевди Максат Мамытканов Жумалиевден өзүнүн мондай капчыгынан сага тийишпейбиз деп канча миң доллар алып, жана дебатта турган жеринен сүйлөп чыкканбыз. Себеби Аспеков ошол Жумалиевке мондай Куранды карматып туруп, карматканда Жумалиев чыгып туруп эфирден мен Максат Мамыткановдун оосун мондай басып салдым. Мен силерге эми чоң азат деген. Ошондо Чыңгыз Жапыкеев никакой эме деп акча алган эмес да. Мына бул шакалдын кылганы Максат Мамыткановдун. Азыр ошол шакал азыр могу немеде отурат. Бажыдачы. Бажырайып министр болуп. Маяка келген жана темир тезектин бит бары кымбаттаганы азыр строй материал ала албайсың. Чүрөсөңөр барып көрсөңөр ким үй салган. Ошонун сурагылачы же барып мынакей строй материал Лев Толстой тетерге келип сурагылачы. Ала албайсың, үй сала албайсың. Строй материал эмес, продукт ала албай атасың. Тапкан ташыганыңды бит продуктуга салып берип атасың. Бала чаккам деп. Алар мен булардын башы ооруган жок мынакей. Капчыгын толтурду дагы еще плюс министр болуп отурат. Жумалиевин сыймык билесиңер, Финполицияга барганда бысмылда деп туруп эле жанагы Айбекти помощнигин салып берди. Мына 160 миң доллар сурап. 160 миң доллар суратты. Жатадансыз до сих пор СИЗОдо. А бул жерде мынакей элди кандай алдаганын азыр бүгүн мисал кымбатчылык болуп атат, тиги болуп атат, бул болуп атат. Камалып бир сыймык чыгып мындай ой пикирин эметкен жок да. Ичи өлүп атат. Бир жана Максат мына мо твар ГКМБштик твар ушу бит ошол мына азыр полный чоң азатты талага таштады дагы. До свидания Вика деп туруп басып алып мынакей министр болуп отурат. Ошону мен айтып атам, Садырова, сиздин аркаңызда эл турат, эл. Эл турат, эл менен болсоң бийиксиң дегендей, бийиксиң. Соодагерлер менен мисалы. Сыймык эгерде элди алдаса, жооп берсин дейт. Ошону мен талап кылып атам да. Капчыгын толтуруп мына дача алды. Жыптарды алды мисалычы. Бир ой пикирин, кухнянын бир эмесин ой пикирин билдириш керек да. Элдин аркасына жамынды. Чык да мына Кудай турат. 1 сом алган жокмун. Элдер мына айтып келет. До конца мына көчөдө кетип баратсаң деле айтып калат. Ушул уялчакты мынакей уялчак үчүн мынакей жаманда көрүндүм чын. Ушул элдин талабы депчи. Мен деле мисал акчасын алып койсом болмок да мисал уялчактын прилагать эткенде бая күнү. Детиги. Азыр анысы аким болуп турат. Болмок да мисалычы. Максат Мамытканов мынакей убагында знать да не знаю садырыңды дечи де. Знать да не знаю деп. Өткөндө первый вице болгондо мынакей резиденцияга киришпей койгон. Женщин менен барыптыр. Женщин менен тур костюм кийип келчи деп. Ошол жерден бирөөнүн костюм алып костюм кийип резиденцияга кирип первый вице өзүнчө монда первый вице. Андан кийин барсаң мен депутаттарды кабыл алып атам депчи. Кандай гана эми уадаларды берген эмес ошочу. Кандай гана анын баарын айта берсеңчи. Айта берсеңчи. Былтыр шот ачып алышып мынакей Салымбековдон алышты былчыйта мынакей. Жатат мынакей Салымбеков мынакей. Не үчүн Салымбековго мынакей чара көрүлбөйт?
Дордойдо рабочийлердин айлыгы вообще көтөрүлбөйт. А ошол турган контейнерлерге баалар көтөрүлө берет. Алардыкы. Элдин карапайым элдин айлыгы көтөрүлбөйт. А булардын контейнердин баасы, местасынын баасы көтөрүлө берет да. Мэр болуп турганда мынакей Салымбеков не валя кылып кандай талкалады турабы Бишкекти, мынакей Бишкектин тең жарымы Салымбековдуку почти. Тойбойт ошондо да тойбойт. Мына өткөндө мына Жапаров эмени көтөрдү, кассовый аппарат деди. Дордойду көтөрүп койду. А кантип анан сен өнүгөсүң анан? Кантип өнүгөсүң, напримерчи? Кантип өнүгөсүң? Ал коммерсанттарга мындай 200 эле сом кошуп койгон, мындайча айтканда 200. Ал профсоюзга деле ошол жерде турган Дордойдогу коммерсанттар профсоюзга деле 100 сом берет. 100 сом берет айына. Профсоюзга 100 сом берет. Ошол 200 сом эми ошол экономика бизде садырды жеп атчат. Экономикана сен келген оңолгону депчи. Эми кассовый аппаратка бир 200 сом кошуп койсо, ошону Дордойду алып чыкты, биянан аны көрүп алам эле чыкты. Ондайда бири-бирин эле мына өткөндө барып Кызыл Китепке тиги Садырова барып туруп мынакей сөз берди эле. Резко уже башка конуштарда чыкты. Бизде 47 конуш бар. 47 конуш бар. Бир эмес деп этсең башкасы чыгат. Уже баарына кайра уже ход жок. Ошон үчүн мен айтып атам, биз өнүкпөйбүз. Бизди могу ошол бийлик талашкандан элечи окружать этип туруп эле тытып атат. А Садырова ошого баш ийип берип атат. Бизди талаага таштап туруп ошого баш биз аркасынан мындай айтабыз, тикне айтабыз, мындай айтабыз, вообще укпайт. Эсептешпейт. Мына сыймыкты калыс болду. Финполициядан кетип атканда, 400 финполиция. Бирөөсү бир дагы уюн каткан жок. Чыгып алып туруп баш чыгып кетишти. О жерден миллиондорду жутуп туруп сыймык чыгып алып мойтуп өлүп атат. Достор, бияга чото башкача кетип баратат. Чото депчи. Кой эми Конституциям кабыл алып алайын деп Гөлгө прокуратурага койсо, жок, аякка да иштебеш керек. Буга кандай кресло керек? Буга только Генпрокуратура барып кустуруп, өзүнүн чөнтөгүнө, сол чөнтөгүнө кустуруп алмай. Мен мисалы кызмат сураган жокмун. Кызматтан өлбөйм, кызматка барбайм. Аны мен айтып эле келатам. Койт ма десе, садырың кетип калсын, билиң алмашып полный кетип калсын. По-любому барбайм мен билиңге. Бардыңын уже ажыдар болосуң, унутуп каласың, уже кырса. Ал жанагы сүйлөп аткан могу жердеги сөздөр, булар бийлик талашып пиарщиктер жөн. Бардың бүттү, по-любому сүйлөйсүң. Мына мисал алганда, Аида Касымалиева кандай жабышчы эле Садыровагачы мисалы, кандай жабышчы эле. Азыр көчкү болгон тешигин кысып алып отурат кызмат бергенде. Толтура айта берсең, мондай чачтан көп. Ошонун баары эле кемчилик да, Садырова кемчилик да. Убагында мына бир туугандарыңыз колдогон эмес. Азыр мына жалгыз турасыз, азыр дагы жалгыз турасыз, жалгыз. Карабайт эч кимиси тетерде таштап эле басып берет. Бизде бул привычка уже, привычка. Ошол эле мынакей Сооронбайды Атамбаевди саткандар, Сооронбайды саткандар кайра Садырга ушундай да момдай. Только булар ушундай жеңил окатты таап алышты, ушундай жеңил окатты. Эл үчүн, элге күйгөн, мына элдин чисто мына кызматына иштеген эң мээрден калыстык сөз айтыш керек. Калыстык таза адам бул Абдил Сегизбаев.
Kılsın eline kızmat çıkarınız Sadrava. Men sizge mına uşunça kızmat kıldım. Bir som sizden algan jokmун. Bir som bir kızmat suragan jokmун sizden. Ушул таза адамды Абдин Мырзаны чыгарып бериңиз суранам. Ушинтип жеткире албай койдум сизге. Өткөндө телефон менен сүйлөшүп айтканча болбой мына. Садырова сиз айттыңыз сиз. Не керек деп. Мен ошол жерден кызмат керек болсо менин мына кызматым ачык эле айтам. Парковка 1-2 эле көчө болду. 3 жолу алмаштырдым парковканын директорун. 3 жолу. Ме жок. Сыймык мына. Түлкүдөй болуп азыр отурат. 1-2 пост жазып коюп көрүп атасыңар. Максаты мына өз креслосун алып алып кетти. Мунун баары кемчилик Садрава. Кемчилик. Тетиерде мынакей жарагы ким? Кечеүнү Бакай бер жакта калды, айланайын сүйлөгөнүн көрүп алыпчы. Тимур Фазиев деген. Кылмыш иши козголгонго да бул адам деген розыскадагы адам да, розыскадагы адам Тимур Фазиев. Бүгүн туруп 100 миллиардка шаар салам анан мондай Дубай кылып чыштайм депчи. Дубай деп мондай. Көлгө балыкчыны Дубай деп, Кудайды карап мындай алдабайсыңар, Кудайды карапчы. Биринчи туалет сал, көчө сал, айыл сал, анан шаарды мондай инвестор депчи. Шултоосу эртең бирдемесе инвестор, кайсы инвестор келет бизге? Өзүңөр калыс болбочу, кайсы инвестор келет? Өзүңдүн турган инвесторуң мына мен кечеүн айттым, Байтиктеги жанагы ким? Карганбек Самаков. Ошол жердеги тиги Байтиктен Башкара сууга чейин жердин баарын сатып алган билесиңер. Ошол жердин 72 мо эмеси трансформацияланган. Ошону Агахан фондко сатып алып туруп басып кетиптир ошол Карганбекчи. Сатып алып туруп басып кетиптир Агахан фондко. Ошол Агахан фонд азыр фирма азыр аерге мектеп курайын десе, ал мектепте курганга болбойт экен, ал мондай бир террористтерди окуткан сыяктуу ушундай мындай бизден динге кыскасы, динге туура келбей калат экен. Же мектеби салынбайт, же эмес салынбайт. Аерге деген уже арпаны айдалып келген ушул убакытка чейин. Жана Арпачиев $200,000 менен камалгандан баштап арпа эле себилип келатат. Арпа эле, только арпа. Мына акыркы 3 жылда даже арпасы да себилбей калды. Өзүбүздүн инвесторлор качып, анан кайсы $100 миллиард кайсы көкмөй келип шаар салып берет, мындай кичине мындай неме чек да болуш керек да. Ал Тимур Фазиев розыскада жүргөн, Мо кимди айталы? Берекеттин гранттын эмесин генеральный директору. Берекет гранттын генеральный директору. Ким эле атын? Болот. Атын унутуп калдым. Мо биздин райондон, Аламүйдөн райондон. Бул розыскада адам болчу, будагычы розыскада адам болчу. Өткөндө көрүп аялдар Оскийден баягы кайрылып анан баягы барып калдым. Мен айттым, бул киши жок, бул өлкөдө жок бул. Көрүп шок мында кармоо болупчу, көрүп алып. Аламүйдөн райондон мына Сейит Атамбаевка жеңдирип койду. Ада мандатты мен койду депутатка. Таң калып атам да. Кай аңарга кустуруп атасыңар? Кай аңарга кустуруп атасыңар? Сол чөнтөккө кустуруп атасыңарбы? Бүт уктатты, бүт уктатты. Айттыңбы? Кыл. Мына лично мага, мен канча уктум, мен канча уктум. Баягы кандай десем, мына коюп тур деди. Револь эмес.
Конституциябыз кабыл алынсын деди. Анан коюп тур деди, Баткен окуясы чыгып кетти деди. Коюп тур деди, ысык болуп кетти деди. Анан коюп тур деди, тиги шайлоо башталып кетти, эме городской. Коюп тур деди, жогорку кеңештин баарын коюп кетасың да, баарын эле коюп келатасың. Анан шайлоо бүткөндөн кийин жаңы жылдайын анан экинчи жыл жок деп. Мен ага делемит, мен башында эле түгүлгөм. Просто мэрде баягы жылдап менен лично $8,500 кетти могу Садыравангачы, могу бир жылдын ичинде элечи. Чеңкисин айтпай эле коеюн тетягын. Ошол күнү мынакей иним осуна дейин окчеди, бул революция да, бул оюнчук эмес да. Даң дегенде көчүңдү карабай качасың да. Мындай баягы мынтип чытайм, анан тигинтип чытайм деп баягы ооз түрүндө айтасың. Ооз түрүндө баягы иш жүзүндө өтө баягы кыйын нерсе да, бул өтө кыйын нерсе. Бизде баягы бийлик алмаштыруу оюнчук көрөбүз да. Казакстанда көрүп атасың. 30 жылда болгон түшкө кирбеген нерсени азыр жасап атышат. Бизден 3 ирет бизден 3 ирет мынакей сабак алышып, араң еще толук жазалына элек, толук бере элек отставкасын. Мисалы Назарбаев отставкасын бере элек, никакой бере элек еще отставкасынчы. Өлкөсү кетти, экономикасы уже Казакстандыкы өлдү, уже экономикасы. Бийликтин слабыйлыгын билип туруп только долбить этишет эми эли. Сапырылган мондай сары жалбырак болот да. Канча миңдеген кишилери камалды, миңдеген кишилери. Эртең жеңип кетсе кайра түйүнө жетишет. Бети жок, максат сыймык, Кудай бар. Былтыр мен алар чыкканда айткамда ишенбедиңер. Алтынай Арыстанбекова барды. Ал айтты, ишенбедиңер. Акырында сыймык өз айтты, кытайский калпаңарды алып келе бербегилечи деп, кытайский калпаңарды алып. Мен силерге да бир жолу айтып коеюн, ГКМ прокурор болбойт буларчы. Жанагы айтат, бөр баласы ит болбойт деп коя беле. Мисалы карышкырды деле алып келип туруп айылга баксаң, карышкыр никогда бага албайсың карышкырды. Биле ушул убакытка чейинчи сыймык эмне гана иштер болуп атат. Мисалычы прокурор, бывший прокурор билесиңер, сыймык көлгө барды, күмтөрдү каза албайт, күмтөрдө таза кетип атарын билди дагы басты. Элди эч качан шылдыңдабаш керек. Элден жөн эле акча чогултпаш керек. Мен деле уттурдум уял чагыма мынакей соттон. Бирөөдөн 1 сом сураган жокмун. Кудай деп эле турам. Бирөөдөн 1 сом сураган жокмун. Мына абакта канча тазасы деле жатат, канча адамдар. Мисал айтканда Абдил мырзага күйөсүң, 25 январда 1 жыл болот, 1 жыл. Бир сот иши мындай жылбаптыр, ары же бери. Ошол адамга бир адам үн каткан жок, бүгүн бир адам көрүп алып эле жаның кейиттей өзүнүн тарапташтары үн каткан жок, Кудай, ушундай болобу, Атамбаев тараптан деле баягы, ошолор тараптан деле бир үн катып койбойбу, Таң калдым, Жанагындай болуп атат да, точночу. Садыраваң абакта жатканда, билесиңер, Кой таш окуясы болгондон кийин бар Текебаевтар баары чыкты. Ошондо биз да чыктык. Ошол жерде жанагы чал болуп тиги неме коронавирусту жанагы вакцинасын ойлоп чыктым деген чал. Бак шалар болуп барып пресс-конференция болбойт да мындай, чыгар да депчи. Бир адам өткөндө штабта былтыр
Дөкавамның штауы шербі деп садыравамның штауы қаяқ депші мойдыпшы. Күйбен жерін күйгізесін айтасың да тұр кетші дедім. Садыравамның штауы малданыпқа тұр. Садыравамның штауы малданыпқа бар. Жолчы көсмөйін бүт болда ұшын окружать етіп қалды да. Бүтілі мекеншіл. Қиыншылық уағында бірі жоқ. Ошон үчүн мен айтып атам, Абдел мырзаны ушундай кыйынчылык убагында ондай көтөрүп алалы. Бир киши жок. Эртең Абдел мырза чыккандан кийин баары жабышып болот. Точно ушундай болот да. Садырабаңдай. Чырак менен издеп таппайсың бүгүн. Чырак менен. Мына сыймык постторду жазып коет. Акырын мини постторду мен бармын, мен өлгөн жокмун, өчкөн жокмун. Акырын келатат. Биз асапты чегип, биз келатабыз биякта асапты чегип. Ана бир күн эле чыга калат. Мен ген прокурор. Депчи. До конца депчи. Максат Мамуткановун көрдүңөр мынакей. Московский эркиндиктен мынакей ошол жерде мынакей. Бул шакал эң биринчи ушул Абдел мырзадан аябай коркушат да, буларчы аябай коркушат. Абдел мырзаны тиги баягы кайсы числодо 10-унда президент болду. Садырова 10 январда мынакей. Бир жыл болот. 10 январда. Анан 11-inde Абдел мырза аружа менен чыгат деп жана Максат Мамутканов шакал үйүнө чакырып алып аружа менен чыгат, эртең сак бололу деп анан 11-inde баягы эмеге аянтка бир террористтей көргөн да. Таптаза адамдычы. Ошо тугандар, любой жерден калыстыкты айтсаң жаман көрөсүң, бирок баягы бизде бар ак ыйлет, бирок сынбайт дегендей, эртелиби кечпи мен мисалы бир адамдан бир сом алган эмесмин, бир адамды вымогать эткен эмесмин. Только мына элдин эле кызматында келатам, бирок бир дагы мындай элге рекламадагы пиар да кылган жок. Мына бүгүн эле бир эжебиз мынакей эртең мынакей центральный мечиттин туалетин жуйт экен. Азыр ошо первый вице менен сүйлөшүп, мага муниципалдын жер таап берчи дейт. Вагонун 3000 сом алат экен ошол. Майып эже. Вагонун коюп ошол депутат болбосочу. Bir мондай вагон бир эле комнаталык эле жерде ошондан тур. Светин кесип салат экен барып. Электриги барып. Ошол эжени бир башка бир жерге баягы жайгаштырыш керек болот. Эми аны муниципальный максат жанагы максатка чалдын алдагы ошол сен да таза адамсың, элге жардам бересиң. Мен да ошол муниципальный жерин караштырып көрөйүн деп ал жооп берди. Мен азыр могун ошол Максат мырзанын өзүнө салып койбосом, билбейм, бизге уже кандай кылыш керек? Орусияга эле кирип кетиш керек уже. Полный башот менен. Бензини да арзандайт. Үмүт кылыш керек. Үмүттү өчүрдү. Бүт Садырова
Бүт Кудайдан жөөкө чыккан мына жалаңкычтардын баарын чогултуп алып, же бирөөсү бир иштеп, бир ишти ишке ашыра алса, кичине ийдей телең да, бир же бир реформа кылып бир жерди өзгөртсө, бир системаны өзгөртсө, ийдей телең да мындай, ийдей телең. Кимди чогултуп билбейм. Биянан уже реформа да отчат. Айтса эле эски жаман көрөсүңөр да мына примерле алалычы, примерле. Ошол Максат Мамытканов билесиңер, эң биринчи ошол Акаевден баштайбыз деген. Анан Бакиевден баштайбыз деген кустуруп. Короче, кыскасы ошойт, мойт келебиз деген. Бирөөсү да жок. Никакой Акаев, мына Акаевдин жанында отурат. Садырова, сиз тагы кемчилик, бул кемчиликти туура бая кабыл алыш керек. Акаев менен Бакиевди Кыргызстанга келерде эл чечет, элдин макулдугу менен келет дегенсиз. Бүгүн Путиндин макулдугу менен келди, мына келип эле Акаев айтты. Мени эки өлкөнүн президенти сүйлөшүүлөрдүн негизинде ana men geldim dedi. Ошол эле учурдан да Путинге мисалы айтыш керек да. Мен сиздин буйругуңузду эл менен кеңешпей туруп чечтим, сизди уважать этип. Бирок кайра Единый Россияны бир чогултуп мага элим көтөрүлүп кетелегинде ушул бензин баасын кайра өз немесине чүрүп бериңиз десе, ал киши деле жок дебейт эле да. Ал киши деле жок дебейт эле да. Бизге Россияданчы мынанча бензин чыксачы, мынанча силе, мынан силе келет, мынан силе ойлоп атасыңарбы, жана цистерна менен келет. Мына бу Лугойго чейин келет, ошондон Лугойдон бери биздики өстөрү алып келет. Келип эле мына бу элемеге Пишпек Ажин кантта эки нефти базасы бар. Кички эле мындай да. Мындай эле бензин келет, мындай эле. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде түшүрүп койсо болот аны. Болбогон иш болбойт. Мына Жапаров жана Умный Жапаров, экинчи Жапаров айтып атат, Жапаров. Эмдиги жылы дейт, эмдиги жылы быйыл мындай баш айланып калды дейт. Эмдиги жылы көмүрдү алып келебиз дейт. Эмне бул убакытка чейин мисалы көмүрдү алып келип койгон жоксатса, эмдиги жылы эртерээк мондай иштейт дейт, эртерээк. Эмдиги жылы айтат, дагы эмдиги жылы дагы эртерээк, эмдиги жылы точно депчи, эмдиги жылдан эмдиги жылга мындай да ушинтип эле. Жакшы нерсени айтса укпайт. Эч качан бизден кара кечеден бери көмүр, поезд жолубуз жок деп атам. Поезд жол жок. Түшүнүп атасыңар, поезд жол жок. Бизге Казакстандан эсептесең арзан чөт алып келгениң. Казакстандан арзан чөт. ТЭЦ 1 эмне менен тендерге коюп ошону казактар утуп, ошо ТЭЦти жылуулуктун бүт бардыгы ошо Казакстандан келип атпайбы көмүр? Сен эмне ТЭЦти эмне кара кечеден алып келип жылытып атасыңбы ТЭЦти? Ошондой эле элди ошол эле тендер менен эле бияктан эле алып келип койсоң болот. Причем тут кара кече бирдеме десе эле ана бекер болгону менен жана камазистердин айланайын. Кудай сактасын дейм, асман чапчыган сураган эмесин. Же өзүң ташып кой, же поезд менен алып келип кой. 3000 эмес, 4000 эмес, 5000ге көмүр жок, 5000ге. 3000'de айтасың. Көмүрдүн түбүндө турам, 5000 сом алып келип берчи, эртең месаж. Алып келип берле, живой барып көрсөтөм, басып барып. Живой 5000'ге
4000 5000 bersen kömür bere eken. Aytsan jaman görösün. Turdum ben kaça durdum oşo kömürün tüyünde. Ha bu Maksat Mahmutkanov menen şakal jana sыймык çapık keyip mana generalды algan adam bilesizlermi kança adam kança akça alat ayına generalды algan adam anan işo eldi basmırlap atat kalpağыңарды alıp gele bermeli işo plus meni mınake ben сүйлөшсөm сыймык менен акыркы жолу шылдыңдайт sen emне meni şişabay kaldың депчи. Bunu uşinti öyle cuma sayınla şıvap duruş gerek da ay sayınla şıvap duruş gerek eken da cep içkenini çıkarıp duruş gerek eken oşomaya rahat alat eken da oşomenin rahat alat eken da elder bayağı şıvap adap kaçsa bu navrotынан dep şılдыңдапчы бұл günde ötöt karap turla бұл gündörde ötöt menin meniyetim bir tekke kalbayt karap tur. Bir tekke kalbayt. Жылдап mına елдеп mına bir öngörün bir somsor. Men geberöm itkot avayla anan kamalып ketpe anan mını. Meni koyup birinci uyalçaktı kamagla. Birinci. Anan Timur Fazi'nin kamagla. Begaliyev, Kanat Begaliyev'ti kamagla. Kan içkirilerdi. Anan mağa gelgili anan birinci uyalçak tamağla birinci uyalçak turat mına. Birinci nomur 1 bu Kırgızstandın düşmanı. İş buna faktı desegeri faktısı mende turat. Büt. Kağız desek kağız türünde turat. Peçat desek peçat türünde turat. Uşul күнгө чейин мынакей мына азыр кичине строительдер айтып атат мына сен болуп дейт. Уялчак мына стройкада берчи эмес дейт вообще айлыкты кечиктирип. Азыр bir gün эрте берет дейт. Bir gün эрте. İştetip туруп вообще берчи эмес экен да бучу. Күнү кайла түшүнтүп строительный фирмалардан мына ушинтип акча үстү бербей деп. Алар менен барып алышпай. Şunun bari ne ma gerekpey birögө jaman görünüpçü. Jaman uşul el üçün mınaki Abdil Mırzanın dağı sotqa bargan сүрөттөрүн mına kayra jönөtчөt. Abdil Mırza üçün men jaman görünüp kaldım da. Jaman görünüp kaldım. El üçün jaman görünüp kaldım. Biroq bul mehnetтердин bari bir gün bolbosu da bir gün kaytat. Bakay kayсыл jakta deyit. Kıstı ağa görmedim үй камагында зулушуп момменен кече айтып кеттим го эфирде. Талипова асылба деп мондай кекиртегинен алды да. Кече айтып кеттим го аны. Достор, ошол мага күч берем десеңер, мо эки шакал менен алышам десеңер, Жапыкеевке жазасын бериш керек. Садырова Жапыкеевке мындай калбаш керек. Тетиги Maksat Mahmutkanovду ордунан жана министр болуп турган жеринен мына первый вице болгондо мына канча кишини аким кылды. Ар бир акимден $60.000 алды. 5-6 kişini hakim kılıp çördü da $60.000 aldı. 7 gektar yer aldı. 7 gektar жерге асабняк салды. Emne жетишпейт деймде буларга. Emne жетишпейт dey. Болду да ошо мына малдын барын толтурду көлгө. Ишенбесеңер жерине барып көрсөттүм. Ошол салган үйүн көрсөттүм. Жаңы фундаменттен бери көрсөттүм. Ошонун баарын элдин ырыскысы, ошонун баарын элден чогулткан акчасы. Мамыткановдун bu şakaldın elden çoğulkan ушинтип акча салла деп. Алдаганы мына прямой коюп бердим. Гүлүп атчат, шылдыңдап атчат. Элдин көтү тиги ракета уже деп. Бизди басмырлап атчат.
Көрдүңөр да эки шакалдын кылганы. Жана Жаркынбек деген да жалаңкыч бар. Мен азыр видеосу таппай калдым. Филармонияда өткөндө жана Абдыган Эркебаев экөөбүз тарткан монтипчи, тарткан видеосу бирок табылат. Аны да салам эсчо. Ошол айтып атат, Жаркынбек дейт. Менин кызымды 5 баласы менен таштап берди дейт. 5 баласы менен таштап кетти дейт. 5 баласы менен. Beş balası menen. Ana çoң азаттыңдын кыймылын ал. Ne азыр çoң азаттын мына кыймылы жетектеп бер. Çoң азатты жетектейсең же печатын бербейт, Мамытканов качып жүрөт. Качып жүрөт. Элдин тымагын мына ке. Жок таппайсың. Элдин тымагын çoң азат кыймылын жетектеп берейин дегем да. Барың же сүйлей албайт, же ырдай албайт. Мына Мусакеев деген эме жигит бала камалып кеттир. Жакшы, мындай мен билбейм аны, бирок ошода сүйлөбөсөң ошол экен да. Ал мынтип эле жүрө берип бакшы. Эми аларды кантип чыгарам мен? Мен кайрылып атат азырчы, эми кантип чыгарам эми асапты? Бул өтө бийликти басып алуу немеси менен кетиптир, аябай асап. Ошо туугандар, ушундай баягы мен ичпейм дейм азыр. Мен ушинтип гайрлер деле тоскондо да ушинтип калышат. Сен ичип алдыңбы деп баягы Советский Донецкийге алып барышат. Уят болушат. Мен ошол жерден сразу эле айтам, мен мелдешип туруп барам, башымды ортпаганың. Мелдешип туруп барам дейм мен. Сен мен жүрбөк белем аны, ичип алдыңбы аны, чичип алдыңбы деп. Барып алып Советский Донецкийге барып деп. İçmeysin, güyösün, aldаған адамны явный алдап отчупай, güyösün de, явный алдап отчупай, явный, чын отосыңар, явный алдап отчат, ондай көз көрүнө элем, ондай туруп алдап отчат. Бетиге туруп алдап отчупай, бетиңе, мен айтып атпаймынбы? Дөлөттү мен өткөндө айткам. Дөлөттүчү. Отуруп алып анан тиги чыгышты, анан Дөлөттөн кечирим сура. Ме деген мен Дөлөттүн кечирим никакой суробойт экенмин да мен. Кандай алдады Дөлөт, мисалычы жылдап алдады да бул күндө өтөт. Дөлөт бул күндө өтөт, бул күндө Садырова, бул күндөрдө өтөт. Лично мына Садырова мен телефон менен сүйлөшкөндө лично Садыроваңды алдады меничи. Мен ойлодум да, президент, это президент. Ошондо да кайтып атабыз кемчилигинче. Муну мындай кыл, тазалан, реформа кыл, иллюстрация кыл. Бүт ошондо мындай кыл, тынчып калсын, тыйынтып калсын. Мал катары эсептеген жок деп, бизде мал. Анан кечеүн жана Тимур Фазиев чыгып, айланайын. Силер ошону айткыла, ичип алдыңбы депчи. Ошону айткылачы. Ичип алдыңбы деп, ошону айткылачы. Балыкчыны Дубай кылып салды, балыкчыны Дубай, мой дейт өзүнчө элечи. Мынчтан Дубай кылып чыктайм, анан мон түшүңө кирбейт. Кантип десе инвестор тартып дейт. Бизге кайсыл инвестор келет? Чаар салам деп 100 миллиард долларга, Кайсыл инвестор келет, мындай түшкө кирген нерсени айтсаң болот да, түшкө кирген, түшүңө кирген. Проектсин чийип алыптыр дагы, ушу шаардын проектсин чийип алыптыр,
Birinci Ак Ордого мындай кызыл китеп бериш керек. Ак Ордого кызыл китеп эмес, кысы да жок. Кы жок, кызыл китеп эмес, кы жок. 10 декабрда берилет деген, 10 декабрда мына Эркин Тентишев губернатор жанында турганда айткан Садырова. 10 декабрда кызыл китеп берилсин деп. Кызыл китеп эмес, кы жок. 3000 сомдон ошол жерден да көмүр 3000 сомдон көмүр келет деген. Көмүр эмес, гы жок, көмүр эмес, гы жок. Ана күйөсүңбү? Как попало? Мен эми баягы айтып атканда мен ойлодум да баягы элди временно баягы элди дагы аластып туруш керек. Элди дагы баягы аластып туруш керек временно деп баягы ойлодум да баягы аластын негизинде баягы айткан го деп. Карап келсем, мени дагы ушунтотпой Садыровчу, мени дагы калбайсыңар четте деп туруп, эми кече жакында кирсе мекенчилдер. Мекенчил жок, мекенчил деген жок. Бар, мурун эмне иш кылсаңар, ошондой иш кылгыла деп ушинтип коюптур. Ушу болобу, Мен түшүнбү докум, өңүмбү, түшүнбү ушундай болобу, бул күндө өтөт. Кыйынчылык убагында Садырова, кыйынчылык убагында ошол мекенчилдер турган сиздин ушул үнүңүздү Кудайга жеткирип, ушул сиздин үнүңүздү бийликке жеткирип, сиз бүгүн ошонун баарын мынакей мекенчилди мынакей өзүңүз жок кылдыңыз мекенчилди, партия жок болот деп. Ошого карабай мынакей Баткен окуясында элден Куран октол, тинтел, мынтел Баткен окуясына неметелди акча чогултуп эл үмүтүн ачтык, Эл үмүтүн мына немистерге салып берип атасыңар. Немистерге Болот Ибрагимди, жана Канышай душмандар да булай душмандарды ушун мен сахарым жок, бирок элди мен алдай албайм. Сахарым көтөрдү да, бирок могу нервим ушулардын баарын эстегенде күн сайын уже нервим. Мына Абдил канча сом берди сага дейт. Мына мына кебартым. 1 сом Кудай алдынан мен карганам. Кудай мени ошол Абдил Сегизбаевден эгер 1 сом алсам, Кудай мени жазаласын. Абдил Сегизбаевден 1 сом алсам, Кудай мени жазаласын. Кандайдыр болбосун, жазаласын мени, жазаласын. Бирөөсүнө мен ушундай тазамын, эл үчүн кызматта турамын. Бирөөсүнөн 1 сом албайм. Ушуну ой пикириңер, жакшы ой пикириңер жазып, поделиться кылып турсаңар, сиздердин мага салымыңар ошол болот. Мен сиздердин үнүңөрдү Кудайга жеткирем. Ошо туугандар бөлүшүп, менин сиздерден суранычым бир ушул болсун.